Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасы ободо. Бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу баяндар сунуштабыз. Электр жарыгына зар болгон кыштак, Жалал Абаддагы кышы оор, жазы кечүү айыл эли жол жана жарык маселесин көтөрүп чыгышты. Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды ушул радио аркылуу гана угабыз. Бизде телевидение өйдө түмөн андай жок. Короодо коркунуч жараткан трансформатор, орду талашка түшкөн электр көмөк чордонунун коопсуздугу унутта калууда. Кудай сактасын деп ушунча жарым жыл жашап келдик. Мисалы мен балдар, эми мен неберелеримден корком, элден да корком да. Сагыныч толгон мигранттын 11 жылдык өмүрү. Москва облусунда көп кабаттуу үйдүн күзөтүндө иштеген Анарбектин таржымалы. Сагынасың, ошо эркелетип жыттагың келет. 2 жылда бир барасың, баары ойдогудай болбойт да. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Жалал Абадтан келген баян менен баштайын. Базаркоргон районуна караштуу Жазы Кечүү айылында 140 түтүн эл жашайт. Бул айылга электр энергиясын алып баруу маселеси көптөн бери эле көтөрүлүп келет. Өкмөт күндүн нурунан кубат алуучу жабдыктарды алып берүүнү чечкени менен азырынча ал иште аткарыла элек. Кышкысын 6 ай байланышсыз жашаган элеттиктер кайрадан жол жана жарык маселесин көтөрүп чыгышты. Жазы Кечүү айылына кесиптешим Руслан Калматов барып, элдин пикирин угуп, жашоосун тасмага тартып келген. Ушул биздин жашоо кыйынчылык. Кышта теге кыйналабыз, кар көп жайт. Бала чакалар зорса коркобуз, ан сайын да энелерибиз көтөрүлөт. Кышта кандай болуп калат, жол жабыкмы? Кышта жолдочулар эптеп ачышат да. Муну жол түшүп калса жакшы болот эле да бизге. Сәл жакыныраак болуп калат эле. Муну жол тосулуп калат да. Кыштын күндөрү карбас. Кышта эч ким карабайт бизде. Район борборунан Жазы Кечүү айылына чейинки жол 110 чакырымдан ашат. Анын 18 километри татаал ашуулардан турат. Жамгыр жааган убак каттам токтоп, кышкысын атчан гана жүрүүгө туура келет. Аял кишиге жашаш өтө оор экен. От жакмайын тамак пишпайт. Мына ошол менин өзүмдүн печкам бар. Ушул өзүм менен карып келет. Печкага от жакмайынча отунап келмейсе, азыр мына жакынкы жерлерде отун дагы болбой бар айтат. Анан бизге аял кишиге өтө оор экен. Эми 21-кылым жашап атканыбыз менен бизде механикадан артта, маданияттан артта, бар жоктон артта келип атабыз. Колдон келсе, ушу жардам бериңиздер, ушул биздин көйгөйлүү маселе чечилип калсын. Жол менен свет болсо, калганы өз изи менен болуп кетет. Анан эми чындыгына көрүп турасыңар балам. Бунун күчү төлкө гана тамак аш ичип кичине жарык кылганга. Башка мисалы үчүн кыштын күнү жамгыр жааган мезгилде күчүн жоготот. Бир жума шам менен отуруп калабыз. Себеби бул төлкө гана күндүн гана эмесинен алат. 600 адам жашаган айылда мектеп жана ФАПтан башка социалдык объектилер жок. Манап Чейбылов атындагы билим уясында учурда 60ка жетпеген гана бала билим алууда. Технологиянын өнүккөн заманында мындагы жаштар компьютерди да колдонууну билбей тарбияланышууда. Бизге айылга свет болуп калса, биздин окуучулар дагы ошо светтин айынан көп компьютерлерди иштетүүгө, жанагыдай биздин жаңы методикалык сабактарды берүүдө өтө кыйынчылыктар тудурулуп жатат. Окуучулардын олимпиадаларга көп жылдан бери катыша албайт. Ошо шарттын айынан катышууга туура келип атат да шарт. Базаркоргон районуна караштуу Жазы Кечүү айылы 1960-жылдары түтүлгөн. Ошол учурдан тартып айылдыктар электр энергиясы жок жашап келишет. Айрымдары өз алдынча электр тогун бөлүп берүүчү аппараттарды колдонсо, кээ бирлер чакан күндүн нурунан кубат алуучу батарейкаларды пайдаланышат. Радио өзү дүйнөдө болуп жаткан кабарларды, BBC, Азаттык, Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды ушул радио аркылуу гана угабыз. Бизде телевидение өйдө түмөн андай жок. Анан мунун дагы зарядка тез турат. Бизде эң проблема иш электр энергиясы жок бизде. Ошон үчүн заряд менен гана турабыз. Үйгө жарык болот, анан калган дүйнөдөгү кабарлар өйдө төмөндө радио аркылуу угабыз да. Өлүп калат.
Эми кечке мен кушумуз. Улум экөөбүз свет деп үмүтүбүз. Свет келсе биз дагы жарыктыкта жашасак дейбиз, телевизор көрсөк, жаңылык уксак дейбиз. Айымбү Баймуратова кичүү баласы менен айылда калды. Чоң балдары шаарга кетип, жолдошу жумушу аркылуу башка жакта жүрөт. Кечкисин үйдөгү жалгыз жарык берүүчү батарейка өтсө, турмуш токтоп калгандай сезилет. Кышта деле жетекчилер бизден кабар алса болот. Кыштын күнү кыйынчылык, жолубуз тосулуп калат. Оорусак дагы кыйынчылык кыйын. Давленияларыбыз бар, немелери бар, кемпир чалдар бар, оорукчандар бар, жаштар бар, ошентип жашап атабыз. Свет болсо үйлөрүң жарык болуп жакшы экен. Чайларды токко сая койсоң кайнайт экен. Жаңылыктарды көп телевизор көрөт экенбиз, анан көпчүлүк эле жардам экен, свет жакшы экен да. Жаз кечүүгө электр энергиясын жеткирүү планы даалай жолу көтөрүлүп, ар бир келген бийлик анын аракетин көрүп келгени менен ишке ашкан жери жок. Былтыркы жылы президент Сооронбай Жээнбековго да маселе коюлуп, бирок андан да азырынча майнап жок. Бул деген эң ыңгайлуу баягы стол базым тартпай эле күндүн нурунан алынган батарея деп атат. Ошону деле коюп берсе эл ыраазы бүгүнкү күндө. Эң арзан бул 200 миң долларга жетпеген нерсе. Ошондой эле жол маселеси мына дайрай карталар турат. Бизде 18 километр Кызылүңкүрдөн жаз кечүүгө чейин. Мына 4 жерде эле жардыра турган болсо, калганы биз ашардык жол менен эле бүтүрүп салат элек. Бирок буга тиешелүү жетекчилер бүгүнкү күндө бир чечим да кылган жок. Кайдыгерлик мамиле кылып атат. Ошондуктан бул маселе мына 1,5 жылдан бери чечилбей турат. Кышкысын 3 метрге чейин кар жаап, 6 айга чейин созулат. Октябрь айынан тарты эле айылга алып барчу жол кооптуу болуп, жазга чейин жабык болот. Кышкысын айылдыктар 20 чакырымдан ашуун жолду ат менен жөө басып өтүшөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Кепти нарындан уланталы, Нарын шаарынын тургуну Эркин Күндүбаева үйүнүн так эле түбүндө орун алган электр трансформаторду алдыра албай соттон сотко кайрылып жүрөт. Электр көмөк чордон учурда анын короосунун ичинде турат. Ал эми Нарын шаардык электр тармактар ишканасы трансформатор муниципалдык жерде турган сотто далилдеп, эч кайда жылдырбайбыз деп көшөрүүдө. Бул талашта коопсуздук маселеси арткы планда калгандай. Теманы Нарындан Мирлан Кадыров улантат. Немени карасак, интернеттен карасак 15 метр радиуста болуш керек экен, өзүнүн территориясычы. Нарын шаарынын борордук бөлүгүндө орун алган бул трансформатордон азыр 250 кардар электр энергиясын колдонушат. Бирок анын жайгашкан жери Күнтүбаевага ачык эле ыңгайсыздык жаратат. Анткени трансформатор анын короосунун ичинде. Жашаган үйү менен көмөк чордондун аралыгы 2 метрге жетип жетпейт. Дарбазасынан автоуна тыгылып аран кирет. Көп жылдын кайрылдым мен. Начальник ОЗЭК барсак эле көрсөтүп начальниктер бир Абдылдаев дегенди кайрылдым илгери. Андан кийин бир Алмаз деген Сарын бар, буга кайрылдым. Андан кийин дагы бир бардым. Барсам, "Ала мелдер туруп калган турбайбы?" Анан кайда мелдер туруп калыптыр, өзүм туруп калыптыр. Анан кандай кыласыз эми деп эле колду алаканын жаят да. Анан бир Алмаз деген эмеге барсам, мынтип айтпадыбы? Бирөөгө телефон чалдырдым да, меникин албайт го деп чалдырсам, дагы бир тааныш аркылуу чалдырып, ушундай десе, айтып атпайбы? Батыс станциядан корсо көчүп кетсин деп атпайбы? Ушинтип жооп берип анан Тыгылган эч нерсе эмес дейт Күнтүбаева. Ал бир жагынан трансформатордон чыккан дырылдаган үн тынчыбыз алса, экинчи жагынан зымдары чыртылдап, үзүлгөндө өрт чыгып кетпесе экен деп коркуп жашайбыз дейт. жыл мезгилинин ар кайсы мезгилинде тарс деп жарылат да, зымдар өзүлөт, кары көк түтүн чыгат буркурап. Ошол мезгилде өрт чыкса эмне болмокчу, кандай болмокчу? Биздин өмүрүбүз бала бакырамдыкы, биз Кудай сактасын деп ушунча жарым жыл жашап келип, мисалы мен балдар. Эми мен неберелеримден корком, элден да корком да. Күнтүбаеванын бул үйү документ боюнча 1969 жылы салынган экен. Ал эми трансформатор 1972 жылы орнотулган. Ошондон бери Нарын шаардык электр тармактар ишканасы менен үйдүн кожоюндары бир пикирге келишпей талашып, тартышып жүрүшөт. Алгач ээси шаардык сотко кайрылганда, сот трансформатор туура эмес жайгашкан деген өкүм чыгарган. Бирок облустук жана жогорку сот Нарын шаардык электр тармактар ишканасынын пайдасына чечкен. Аталган ишкананын башкы инженери Канат Дүйшеев Күнтүбаева үйүн трансформаторго жакын кылып, кийин узартып алган дейт. Трансформатор көмөк чордонун жанында жашаган кардар ушу такыр бизде немеге киргизбей атат да, көмөк чордонго. Анан көбүнчөсүн ошо кулпулар талкаланып калат, ачылып калат, сындырып салат.
белгисиз себептерден ошондой болуп атат. Анан жеринде барып биз бир нече жолу ат түзгөнбүз, ушуга чейин ошо мындай эсептей келсек бир 10 чакты жол кылып алмаштырып турабыз. Улам барабыз, улам салабыз. Авария болгон учурларда кире албай калып атабыз көмөкчү. Бул ушу 72-жылдары ушу кардарларды кошуп турбуз ошол көмөкчү. 72-жылы курулуп ошо ишке берилиптир да көмөкчү. Башкы инженер белгилегендей көмөк чордонду корган дубалдардын кулплары ачык калган учурлар көп эле болот. Мындайда анын ичине кичине балдар кирип кетет деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушундан улам азыр трансформатор жайгашкан жер гана башкы көйгөйгө чыгып, анын коопсуздук маселеси унутта калгандай элес калтырат. Жалпы жолунан ошо трансформаторлордун үйлөрдөн башка жана башка курулуштардан аралыгы строительный норма СНИП боюнча 10 метр аралык болуш керек. Анан ошого жараша трансформаторлордун жана ограждение тосулушу шарты тосулушу керек деген суроо боюнча трансформатор көмөк чордондордун өзүнүн бийиктиги жооп бериш керек да. Анан бийиктиги орнотулган трансформатордун бийиктиги жооп берсе, талапка, эреженин талабына жооп берсе, анда ограждение тосулбайт. 2013-жылы Ат Башы районундагы Акчар айылынын мектебинин короосунда жайгашкан трансформатордун эшиги ачык калып, ага 4-класста окуган кыз ичине ойноп кирип топ корогон. Дарыгерлердин ошол кездеги билдирүүсү боюнча кыздын денесинин 60-70% күйүп калган. Бул окуя болгондон кийин гана райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери трансформаторду кулпулап бекитип коюшкан. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу. Кызыктуу каармандар болсо бизге кабарлап коюңуз. Сунуш пикирлерди күтөбүз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун Данисте теле көрсөтүүсү. Чет жактагы журтташтар жашоосу менен көрсөтүүнү алантайын. Анарбек Орунбеков 11 жылдан бери Москва облусундагы Балашиха шаарында көп кабаттуу үйдө вахтер болуп иштеп келет. Кыргызстанда жашаган балдары менен 2-3 жылда бир көрүшкөн мекендештин жашоосу сагыныч менен өтөт. Орусияда миграцияда жүргөн Анарбекке Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кезигип, аны кепке тарткан. Здравствуйте, вам какая квартира? Мне нужна 28-я квартира. 28-я? 8 этаж. 2008 жылы келгем, чаң жыл алдында. Ошол менен ушул жерге жумушка орноштум келген боюнча. Ошол боюнча ушул жерде иштеп атам. Анарбек Москва облусундагы Балашиха шаарына 11 жыл мурун Баткенден келген. Бул ишти таанышы аркылуу тапкан. Кирген чыкканды карайм, баягы башка бөлөк адамдар болот, ошолорду сурайм. Эртең менен бир сыйра подъездди этажды карап түшөм, бир сыйра текшерип, тазалап, уборкасы бар. Ар бир этажда гүлдөрүм бар, аларды бир жолу карап түшөм. 17 кабаттуу үйдө мындай гүл текчелери ар бир бурчта бар. Анарбек башында гүлдөрдү эрмек кылып отургуза баштаган. Эми бири-бирине окшош күндөрдө гүлдөр анын сырдашы. Анча-мынча чарчаганларын унутам, кыйынчылыктар унутулат. Анарбек 3 баланын атасы, бир үй бүлөнүн жалгыз багар көгөрү. Миграциядагы көптөгөн мекендештерде эле алыста жубайына балдарына болгон сагыныч менен күн өткөрүп келет. Сагынасың, ошо эркелетип жыттагың келет. 2 жылда бир барасың, баары ойдогудай болбойт да. Мисалы үчүн интернетте сүйлөшүп калганда, ырдап беришет, ата деп, ырдап берейин дейт, сүйлөшөт бир-аз. Анча-мынча бир жакшы нерселерди айтып берет. Биякта туруп кичине көзүмөн жаш агып, чыдап отурасың, айла жок. Аны көрүп турам, экрандан деле эркелеп, баягы жанында отургандай болуп сезилет да. Anne, bakçım onda yaplarını çıkarırken
Мигрант ата чет жакта иштеп үй бүлөсүн багып жатканына курсант болгон менен балдарынын чоңоюп жатканын көрбөй, балдары өзүн чоочунсуп калганына капа. Эми алыста жүрсөң, күн алыс болсо карабай калат экен, баягы чоочун сыяктуу мамиле жасап калат экен. Кээбиринде сүйлөшүп атканда айтам, чакырам, тетир карап басып кетип калышат, өздөрү менен өздөрү ойнопчу, сүйлөп калып калган көпчүлүк учурда. Себеби дегенде баягы көп жанында жүрбөгөнгө дагы бир ушундай залакат дейт экен да, мүмкүн болушуна чоочун болуп калат экенсиң. Жанында болсоң эркелеп неме көргөн сайын аталап турмак. Айлык 30 000 рубльдин тегерегинде, тапканынын баарын Кыргызстанга жөнөтөт. Ата журтуна кайтсам деген тилеги күч болгон менен мекенде үй бүлөсүн багып кетерине ишеними жок. Квартира тууган уруктарында ушин жашап жүрөт балдарым. Үйлүү жайлуу болсом, бул каласа кетет элем, балдар менен үй бүлө менен чогуу жашаганга. Эч кандай аякта бүгүнкү күн Кыргызстанда үй бүлөнү багып кетем деген эч кандай мүмкүнчүлүк жок азыр бүгүнкү күнү. Бир топ жылдан бери миграцияда жүргөн мекендеш ойлорун обоңго салат. Экология темасына токтолсок, Ысык көл жээгин желим таштандылардан тазалоо максатын көздөгөн EU Beach Cleanup аттуу акциясында 6,5 тонна таштанды чогултулду. Акцияны өткөрүү боюнча Европа биримдиги демилге көтөрүп, ага уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн, Германиянын, Британиянын, Кыргызстандагы элчиликтеринин кызматкерлери жана Бишкек менен Ысык көлдөн активисттер, ыктыярчылар катышты. Акция Ысык көл районунун Боз Тери жээгинде жүргөн. Иш чарадан кесиптешим Кундуз Сырдыбаева баяндайт. Ушул биз азыр тазалап аткан пляж эң таштанды көп пляж деп айтсак болот. Анткени бияка эс алуучулар келип өз каалаганын кылышат да негизичи. Анан көбүнчө өзүм байкагандай биякта деген жаңа тамекинин немесин пучокторун ташташат экен. Абдан ушундай жиним келип өкүнүштүү да, ошол үчүн эмне себептен адамдар өзлөрүнүн эс алган жерин, өзлөрү жашаган жерин ушунчалык кир абалда кармашат. Айжамал Мерселекова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эколог адистиги боюнча билим алып жатат. Ал көл жээгин таштандыдан тазалоо боюнча эл аралык акция тууралуу социалдык баракчалардан билип, өзү да катышууну чечкен. Жаратылышыбызды коргошубуз керек. Жаратылышыбыз бизге тамак берип атат, суу берип атат, воздух берип атат. Биз ошону алып туруп, биз дагы ошондой нерсени жаратылышыбызга кылышыбыз керек да. Жаратылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз жөн эле таза кармасак эле болду. Башка эч нерсе кереги жок жаратылышыбыз үчүн. Ошол себептен мен да өзүмдүн кичинекей салымымды кошкум келет. Анан айта кетчү нерсе, биз азыр жыйнап атабыз, ооба, жыйнап тазалап коебуз, бирок бул убактылуу нерсе. Ар ким адам өзү ойлонуп, мээсине кирип, ошо мен таштанды ыргытпашым керек демейинче бул маселе өзгөрбөйт деп ойлойм да. Бишкектик дайверлер дагы жылына Ысык көлгө бир нече ирет келип, суу алдындагы таштандыларды чогултуп чыгышат. Таза Ысык көл коомдук фондунун өкүлдөрү бул ишти акысыз өз ыктыяры менен жасап турат. Кроме пластиковых бутылок, көлдөн кум толгон желим бөтөлкөлөрдөн тышкары мындай темир, баш кийим, күндөн калкалоочу чатыр, ички кийимдер, бөтөлкө иши кылып көл жээгинде отуруп адам колдонгон нерсенин баарын чыгарабыз. Албетте биздин кылган ишибиз аздык кылат. Бул үчүн мамлекеттин саясаты да күчтүү болушу керек. Бул таштандыны биз кече 2 сааттын ичинде чогулттук. Бүгүн чыгарып атабыз. Должна быть проводиться организационная работа. Жаратылышты таштандыдан арылдуу иш-чарасы Европа биримдиги Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу астында дүйнө жүзү боюнча 2-чи жолу уюштурулуп жатат. 2018-жылы Beach Cleanup компаниясынын алкагында Ганадан Испанияга чейин жана Доминикан Республикасынан Фиджиге чейин 70ке чукул иш-чарага 3000 адам тартылган. Быйыл тазалык акциясы дүйнөнүн 75 өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда да өткөрүлдү.
Босери айылына келген бишкектик жана жергиликтүү ыктыярчылардан сырткары акцияга 10дон ашык дипломат жана чет элдик жарандар катышты. Пол Эммет глобалдык Let's Do It World экологиялык кыймылынын расмий өкүлү Эстониядан бери келген. Мындай тамекинин калдыктары бул жерде толтура экен. Миллиондоп саналат десек болот. Дал ушул тамекинин калдыгынын бирөө гана 100 литр сууну булгайт. Андан зыяндуу заттар да чыгат. Эң өкүнүчтүүсү бул ысык көлгө толкун менен кирип жатпайбы. Биз бул нерсени токтотушубуз керек. Акциянын катышуучулары өз аракеттери менен таштанды маселесине коомчулуктун көңүлүн буруп, жаратылышты көздүн карегинде сактоого чакыргылары келет. Бир күндүк иш-чаранын алкагында эле көлдүн жээгинен 6,5 тоннадай таштанды чогултулуп, жарымы Бишкектеги кайра иштетүүчү ишканага жөнөтүлдү. Калган бөлүгү Босери айылдык таштанды топтоочу жайына төгүлдү. Жайкы эс алуу мезгилинде Ысык көл районунун пансионаттарынан күнүнө аз дегенде 400 тоннага чейин таштанды чыгарылып турат. Алардын бардыгы Ысык көл районундагы таштанды топтоочу жайга төгүлөт. Кундуз Сардыбаева, Ысык көл, Азаттык. Данистени Сыябан маек менен уланталы, эл акын Асан Жакшылыков билим илимди, акылды баалоо, жөндөмшыкты сүрөө аркылуу гана кыргыз коому жаркын келечегин камсыз кыла алат деп эсептейт. Өзүн Асан Шаттык, Асан Жакшылык нур деп таанытып келаткан белгилүү оптимист акын, жазуучу, драматург, котормочу жана коомдук ишмер Асан Жакшылыковду кесиптешим Бурулкан Сарыгулова кепке тарткан. Асан мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Реалдуу китегиңиз чыккан биринчи күндөн баштап эсептегенде 50 жылдан эле ушул чыгармачылыктын майданында келаткан экенсиз. Мааракеңиз кут болсун. Ушул эңсегениңизге жеттиңизби? Эмнени издедиңиз эле, анан эмнеге жеттиңиз? Бул адам баласы өмүр бою издейт. Бирок тапкан кишилер аз болот. Эгер баардыгы түшүнүктүү болсо, баардыгына көзүң жетип турса, анда бул дүйнөнүн кызыгы кетип калат. Ошондуктан жана эртең эмне болорубузду билбей жашайбыз да. Айтматов сизди баалаган экен да, Асандык философиялык поэзия деп. Философиялык поэзиянын туу чокусуна жеткиси келген таланттуу акын деп баалаган сөзү бар экен да бир. Анан ушул поэзиянын туу чокусуна жетүүгө аракет кылган деп атат да, умтулган деп. Сиз кандай дейсиз? Канчалык деңгээлде ушул поэзиянын туу чокусуна жете алдыңыз? Туу чокусуна жеттим дегенде, анда жазбай коюшуң керек да. Чыңгыз Төреқұлович Айтматовго дагы ыраазымын. Мен ал убакта жашакын кезде ушинтип улуу муундан сүйөп койгону бул бизге чоң өбөлгө да, чыгармачыл адамдарга. Анан чыгармачылык коомдо дагы ар кандай атаандаштыктар бар, өзүң билесиң. Анан ар бир акын өзүнө берилген нерсени толук бойдон бергиси келет. Мына бирок 50 жылдын ичинде мен ойлойм, ушул Чыңгыз Төреқұловичтин мага берген баасын актадым го деп ойлойм. Анткени мен көп жанрда иштедим. Биринчиден поэзиядан кыргыз эли мен акын катары тааныды. Сандаган кишилер пикир жазды, илимий изилдөөлөрдү жасап атышат. Анан мен жана биздин адабият өзү эпикалык адабият болгондуктан кыргыз поэзиясында, поэма жанрында ыр менен роман, ыр менен этноповесть, бир 20дан ашык поэма жаздым. Мунун баары аябагандай чоң эмгек. Кээ бир адамдар айтат, баягы илхам калганда баары бир автордон мүмкүн бир китеп калса жакшы, калбаса ал деле калбайт дегендей сөздөр бар. Анын дагы жагы бар. Бирок мисалы Лев Толстой 100дөн ашык том жазган. Ал таланты жок киши эмес да. Же болбосо Достоевский эмне деген романдар жазган. Биринен бир өткөн романдар. Чехов 30-40 томго чейинки иштерди жасаган. Булар эгер таланттуу киши болгондон кийин элине анан колунан келишинче өмүр барды иштеп калыш керек деп ойлойм. Же болбосо мисалы Учкул Саптар деген китепти мына могу жерге мен ала келдим. Бул китепти мен эме менен жаздым, Бурулкан. Көчөдө басып жүрүп эле жаздым. Ушу сөзүңүз өзүңүздө мен сиздин чыгармачылыкты бир сырантар отуруп да ушул сөздөрүңүздөн ушул азыркы заманга шайкеш бир саптарды көрүп атам да. Мисалы, чатагы арбагандын атагы кемейт. Жетекчинин калпы жалпы журттун баркын көөлөйт деген ушундай бир кызык саптарыңыз бар экен. Мен журналист катары дагы бир жагынан ушуларга көңүл буруп койдум да. Бийликтин азабы бүтпөйт.
байлыктын чатагы бүтпөйт деп. Азыр Андай болгондо эми байыбаш керекпи? жок. Бийликтин башында турбаш керекпи? Байыш үчүн адамдар азыр эмнени гана кылбай атат, кандай азаптан өтүп атат. Анан бийлик талашып, кандай чатакка барып, көчө бийликтин башында турган кишилер бүгүн каякта отуруп атат. Өкөнө тең сакпал, өкөнө толук бойдон берилип кетсең, сен өмүрүңдү урдатып коесуң. Ошондуктан жанагы бийликтин азабы бүтпөйт дегени мына азабын көрүп атабыз. Анан ар бир китептин өзүнүн күйөрманы болот экен да. Мисалы могу Бүркүтия деген китепти мен жалаң могу духовность деп коет эмеспизби? Асман өзү баягы жараткан турган жак деп көрөбүз да. Анан Бүркүт болсо баягы асмандын өкүлү сыяктуу да. Бул болсо кыя жол деген ат менен чыгардым, себеби турмуштун жолу эч убакта түз эмес. Бала кезде кыя жол ырлар жыйнагыбы же? Бул экөө тең ырлар жыйнагы. Менин кийинки 5 жылкы жазган ушул ырларым ушул 2 китеп болуп калыптыр. Кыскасы сиз азыр чыгармачылыктын уюгунда ушундай бургуштап аткан кезиңиз экен. Абдан сонун бул кыргыз адабият үчүн да чоң салым кошоткон экенсиз. Кыргыз окурмандар үчүн да чоң пайдап келип аткан экенсиз. Китеп демекчи кыргыздар китепти аз окуган элдердин катарына кошулат экенбиз да, тилекке каршы. Аны мен элден көрбөйм. Биз баягы эмне болсо ошо болсун деп өз жайына таштап койдук да. Биздей чакан эл билимдүү болбосок, акыл эстүү болбосок, башка бул заманга туруштук бере албай калабыз. Ошондуктан бул билимдүү кылуу, маданияттуу кылуу бул мамлекеттик саясаттын төбөсүндө туруш керек да. Мисалы мына биз 6 миллион элбиз дейли, Кыргызстандын эли. Туурабы? Ооба. Ошонун 1% билимдүү болбосо, эртең каяка барабыз? Анда биздин элита деп айтып атпайбызбы? Жана костюм кийгендер деле, же болбосо жогорку кеңешке баргандар эле элитабыз дей берсе, элита болбойт да. Ал ошол акыл эс көрөнгөсү бар. Элдин тагдырын ойлогон, элдин болочогун гана кам көргөн, мурункусун анализдеп туруп, ушул жолдон тайбайлы деген бир өзүнчө идеологияга, өзүнчө бир нарктуулукка жетишкен адамдар элита болот да. Билимдүү адамдар элита болот. Аны үчүн биз жанагы 6 миллион элдин жок дегенде 1% билимдүү болгонго умтулуп турушубуз керек. Мамлекет умтулуп туруш керек. Анан жана мектептеги балдардан башташ керек. Баарыбыз тиги 5-класстан 8-класска чейин адам китеп окуп калса, анда жакшы. Эгер ал учурдан өткөрбөйсек, бир мүчөлдөн өткөрбөйсек, китепке көндүрө албай калсак, анда ал баланы кийин канча зордосоң дагы китепти карап да койбойт. Өнөкөткө айланбай калат да. Себеби баягы көкүрөгү кооздукту китептеги акыл эске бушпай калат да. Ал үчүн биз жанагы жакшы китептерибизди ылгап чыгарышыбыз керек. Кандай жолдор бар? Ылгап чыгаруу азыр ар ким акчасы чөнтөгүндө акчасы бары барып типографияга берип, басмаканага чыгарып берип атпайбы? Аны ким койду дейт. Бирок бизде жанагы маданият министрлигинин алдындабы же болбосо биздин өзүбүздүн бир ошол акыл эсти көтөрө турган баа илгерки Темиркул Үмөталиев башында тургандай китеп сүйүүчүлөрдүн коому деген нерсени кайрадан жандандырышыбыз керек го. Мисалы мына биз Чыңгыз Төрөкчү Айтматовду алалычы. Бул эми дүйнөгө чыккан Айтматовдун эстетикасын бүт дүйнө кабылдап атат да. Эми биз ушул Айтматовдун биз адабиятка кылган эмгегин толук пайдан түшүнүп атабызбы азыр? Ушул окуу маселеси. Макул калганыбызды окубайлы койсун деп коелучу. Айтматовду окуй албай атабыз. Айтматовду да окуй албай атпайсыңар. Анан калып эле китеп окудук деп атпайбызбы? Ооба. Ошон үчүн бизде жанагы билимдүү, илимдүү кишилерди сыйлоо, илим постторду сыйлоо, акын жазуучуларды сыйлоо деген төп төмөн түшүп кетти да. Анда сизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайм, мындан ары дагы ишиңизде ийгилик болсун. Ошону менен кезектеги Данисте телекөрсөтүүбүздүн чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Студияда мен Сабыр Абдумомунов болдум. Бардык биздин видео архивибиз Азаттык.org, ошондой эле Азаттыктын YouTube каналынан таба аласыз. Кийинки дүйшөмгө чейин сен туруңуз.